катышуучулары бул жерде коомдук ишмерлер, саясатчылар, Мелис Эшимханов менен чоң иштеген кесиптештери отурасыздар. Кыргыз аттан качкасындай таанымал. Силерден мурун сүйлөгөнүңүз үчүн кечирим сурайбыз. Алайда мен төрт тарабы тоо курчаган бир чакан айылдамын да. Уаздар гана каттачу шаарга. Анан жума сайын ошол кичине майда чүйдө тыйынды атамдын апамдын чөнтөгүнөн алып, анан ошол жерден шоферлордон акча берип жиберчүбүз. Ошо асабаны агымды алдыргылачы деп. Ошол гезитти мындай кадимкидей күтөт элек. Эмне деп жазат болду экен деп. Ким чыгат экен деп. Тигил Акаевди, кийин Бакиевди эмне деп жазат болду экен деп, кадимкидей мындай бир ай караган текедей болуп гезитти күтөт элек. Чын эле айылдарда баарыңар. Мен мына азыркы саясатчылардын көбүн ушул Эшимхановдун гезит аркылуу тааныдым, чынын айтсам. Анан карайт элек биз ушу мектеп окуучусу элем, аябай чынында саясатка кызыгат элем, журналистикага кызыгат элем. Темир Сариев эмне деп айтты болду экен? Атамбаев эмне деди экен? Текебаев эмне деди экен? Баардыгын ушул гезит аркылуу тааныдык. Эшимханов бир эле журналистиканын мектебин эмес, саясатчылардын дагы мектебин калыптандырды. Гезити аркылуу чоң саясатчыларды жасады. Мындай Эшимхановдун гезитине чыкпаган саясатчыларды биз чоң саясатчы деп эсептечү эмеспиз. Алар мындай катарга кошулчу эмес дегендей да. Анан чын эле керек болсо ушу Эшимхановду анча-мынча туурасын айтканда мындай согот эле, шыбайт эле алдагы керек да, санитар ошентип коомду жанагы ууру кескилердин баарын тазалап турчу. Эми журналистиканын жанагы эл аралык стандарттарынан чыккан, ар кандай бир мындай стандарттан тыш макалалар көп болчу. Бирок жата калып окуйт элек. Жанагы Темир Агембаевич билесиздер, жана Хайыл Сайракан деген эле өзү эмнеге татыйт эле. Мына баарыңыздар отурасыздар бир кадимкидей ушул азыр мына Азаттыктын иликтөөлөрүн күтөбүз го YouTube'дан. Айбек Бийбосун эмне деген иликтөө жасайт экен дегендей мындай бир гезиттин баардыгын мындай күтчүбүз. Анан чынын айтканда мындай өзү бир бүтүндөй бир институт катары бийликти көзөмөлдөп турчу. Азыр көзөмөл функциясы баш мыйзам боюнча парламентте. Парламенттин милдети уурдатпай, талатпай, тонотпой мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө. Эшимханов ошону гезити менен эле көзөмөлдөп койчу. Коркуччу да. Кой мен ал жерге барбай эле коеюн, Эшимхановдун эртең гезитине чыгып кетпейин деп мына өзү ушу көзөмөл функциясын дагы аткарды. Өзү ушул гезит аркылуу мына кайсы күнү чыкчу экенин мен так эстей албай атам, балким жума күнү чыкчу эле, четверг, среда. Ак үйдөгүлөр да күттү да. Кандай десең, ак үйдөгүлөр да бүгүн кимди талкалайт болду экен, каппата деп. Эртең менен келип кадимкидей мына таң атпай могул вечернички жакка келип гезит алып кетишчү да. Кийин деле мен көп саясатчылар көрдүм. Ошол жерге келип гезиттин мындай жаңы чыкканда өзүн бир жыты болот го. Рахат. Мындай ким эле гезиттин жытың жаңы чыккан гезиттин бир жыты болот. Мындай окуп ким эле ай баланчаны монтиптир да деп ошол ак үйдө түшкө чейин мен ушундай талкуу болчу экен. Уктуңбу баланчаны мондай деп жазыптыр. Мондай деп жазыптыр. Бул өтө уникалдуу, оригиналдуу мындай журналистиканын өзүнчө бир жолун түптөп кетти да. Кийин далай журналисттер туурап ушундай гезит чыгарып аракет кылышты, бирок болбойт бул. Бирөөнү туураган болбойт да. Андай боло албайсың. Өзүңүн гана мындай жолуң менен кетиш керек да. Эми азыр Эшимханов тирүү болгондо мен оюмча азыр өзүнүн посттору менен Facebook'та ким эле бир миллион жанагы подписчиги, орусча айтканда подписчиги бар, бир чоң бир катталуучусу бар. Бир уникалдуу адам болмок. Мына баа берип, азыркы саясатта мисалы көп маселелерде, мисалы ошол эле эмеде бир анализ деген эме жок да бизде азыр. Күнүмдүк баарыбыз эле смартфонду ачабыз, баланча мынча жаздым да күнүмдүк окат. Аналитика, журналистикада азыр анализ, ошо анализ деп берген мыкты аналитикалар, мыкты иликтөөлөр бизде аксап атат. Күнүмдүк кабар көтүп алдык да баарыбыз. Бул баланча иштен кетиптир, ордуна баланча дайындалыптыр. Эң негизгиси ошол. Диги баланча камалыптыр, тиги түрмөдөн чыгыптыр, баланча төлөптүр. Күнүмдүк эле нерсе. Ошон үчүн мындай оригиналдуу бир гезит болчу, жаткан жери жайлуу болсун, көп мындай чын эле мен азыр мындай жолдо келатып эстеп келдим. Макалалары бир укмуш болчу да. Ошон үчүн мен ошо Мелис Эшимхановду эскерүү иш-чарасына ошол
мурдагы бала чактагы гезиттерди эстеп анан келбей кое албай, жогорку кеңештин жыйыны болуп атса дагы ой келип мен бир эки сөз айтып келет десем болбойт деп келдик. Мына болочок журналисттер азыр билесиңер, азыр гезиттердин заманы мындай бүткөнү менен баары бир журналистиканын заманы бүтпөйт да. Салттуу журналистиканы азыр жарандык журналистика жеңди. Мына гезиттерди алганда деле бизде бир 2-3 эле гезит калды окшойт. Бирок бул дүйнөдө ошондой. Washington Post болобу, New York Times болобу, баарынын тиражы жанагы нускасы азайып, азыр бүт интернетке көчүп атышат да. Бирок ошондо дагы эгерде мыкты жазылган макалалар болсо издеп дагы окуйт адамдар. Урматтуу студенттер, силердин дагы ошол телеберүүлөрүңөрдү, радиодо уктуруңарды, гезитке жазган макалаларыңарды ушу адамдар издеп мына мага окшоп, мен ошондо мындай жылыгы мындай балашка элем да. Айылдан ушул акча топтоп берип алдырып атпайм. Ушу силердин макалаңарды дагы, силердин телеберүүңөрдү, радио уктуруңарды ошентип адамдар, окурмандар, угармандар, көрөрмандар ушинтип издеп уга тургандай болсо деген каалоом бар да. Рахмат силерге.